Экс-президент Алмазбек Атамбаев өлкө башчылык кызматты тапшырган соң, ал саясатка кайрадан киришип, өлкөдөгү номер 1 саясатчы болоору жөнүндө жар салганы бар. Ал эми акыркы кырдаалдардан соң анын саясий келечеги кандай нукта жүрөрү коомчулукта кызыгуу жаратпай койбойт. Номером 1, возможно, я буду, потому что я убедился сейчас, когда объезжал страну, что люди мне верят. И тем более я сейчас хочу сам подобрать состав социал-демократов. Он мне в прошлый раз я не особо вникал, о чем не иногда, часто жалею. То есть парламент, конечно же, должен быть другой, и социал-демократы там должны показать пример. Передать полномочия уйти, как я это сделал, но и плавно передавать. Это историческая миссия. Алмаз Шаршенович мурдараак белгилегендей мамлекеттик кызматка баруу ниети жок. Биздин максат Кыргызстанда парламенттик режимди куруу. КСДП 2020-жылдагы шайлоого барат жана анын башында Алмазбек Атамбаев турат. Бирок ал депутат болбойт. Орусияда курулушта иштеген кыргызстандык жаран каза тапты. Бул тууралуу орусиялык маалымат каражаттары жазып чыгышкан. Окуя Санкт-Петербург шаарында болгонун, кыргыз жаран 11-кабаттан кулап түшкөнү кабарланууда. Расмий маалыматка караганда, Орусияда эмгек мигранттары болуп жүргөн кыргызстандыктардын саны 1 миллионго чукулдады. Алардын дээрлик көпчүлүгүнүн эмгек укуктары корголгон эмес. Жалал-Абадда журналист кыз кол салуудан жабыркады. Алдын ала маалыматка караганда Санрабия Сатыбалдиева бүгүн эртең менен үйүнөн чыгып бара жатканда белгисиз бирөө ага ак бычак менен кол салганын Азаттык радиосу маалымдаган. Жабыркаган журналист азыр ооруканада. Санрабия Сатыбалдиева YouTube сайтындагы Малена ТВ каналынын негиздөөчүсү жана алып баруучусу. Ал эфирден түрдүү социалдык көйгөйлүү маселелерди көтөрүп чыгып жүргөн. Бишкек шаарындагы 1-балдар хосписи оору дарт менен жапа чеккен балдар менен үй-бүлөлөргө медициналык жана психологиялык жактан жардам берген мекеме болуп эсептелинет. 8-ноябрда Бишкектеги 1-балдар хосписинин имаратынын бөлмөлөрүн суу каптап, эмерек техникалар жарактан чыгып калган. Бул күнү эртең менен ысык суу кеткен түтүк жарылып, имараттын 1-кабатын жана жер төлөсүн суу баскан. Алгач кызматкерлер жер төлөөдө турба жарылган деп божомолдошкон. Аталган мекеменин кызматкери Ырыспы Жошбаева бул окуяны биринчи көрүп, тиешелүү кызматтарга кабарлаган. Ал тиешелүү кызматтардын кечигип келгенин айтат. Бул окуя саат 8:30да мен эшикти ачсам эле уже подвалдан буу уруп атат. Биз биринчи ойлогонбуз подвалда труба жарылып деп. Мен звонить этип андыдан чакырып баштадым. Кирсек уже игровойдо экен. Игровойдон немесе атып чыгып кетип Учурда жалгап бир баланы кетирип, анан кийин ошо бир сыйра обработка кылып жапканбыз. Анан да жакшы балдар жок. Ошо буу асып балдар аябай кыйналма экен деп ойлойм. Жардам кечикпей эле келдиби? Жардам күтүп калдык бир аз. Канча убакыт? Бир саатка жакын күтүп калдык го. Почти. Получается, ага чейин ошо өзүбүз аракет кылдык. Жабабыз деп. Бул жерде тынбайт. Келе беришет, кете беришет, онкологиядан передышка берген келип анализ тапшырабыз деп жатышат. Передышка келишет, беркинде неизлечимый балдар келет, үйлөрүнөн кирүүсүндө шарт болуп алганда алып келип бир жумага кандай таштап кетишет. Дем алыш күн болгондуктан бактыга жараша ичинде балдар болгон эмес. Каттуу басым менен чыккан суу имараттын ичин каптап, эмерек менен техникалар жараксыз абалга келген. Эми аны сатып алып, бөлмөлөрдү капиталдык ремонттон өткөрүүгө мажбурбуз, дейт хоспистин жетекчиси Динара Аляева. Утром у нас произошла авария. Труба, получается, разорвалась. Там герметическое соединение, крышка отлетела, и вот горячая вода полностью затопила у нас. 2 комнаты пострадали. Оборудование, бытовая техника, мебель. Корпусная мягкая мебель. Вот силами Бишкек теплосети, водоканала, мэрии, Зеленстроя
общими усилиями наших друзей получилось остановить, устранить последствия аварии. Сейчас тепло дали, все комнаты теплые. Но теперь предстоит собирать на капитальный ремонт вот этих зданий, помещений и на восстановление техники, мебели. Авария болгон жайга Бишкек жылуулук тармагы жана Бишкек суу каналы ишканасынын кызматкерлери барып, сууну сыртка сордуруп чыгып, жарылган түтүктү бириктирип оңдоп кетишкен. Бул ремонттоо иши Бишкек мэриясынын сунушу менен ишке ашкан. Бул тууралуу Бишкек мэриясынын кызматкери Гуля Алманбетова билдирди. Анын айтымында бул бейтапкананын ичиндеги абалды алар өздөрү көзөмөлдөшү керек болгон, бирок алар тиешелүү чараларды көрүшкөн эмес. Бул хоспис боюнча баягы биз 2016 жылы мэриянын буйругу менен өткөндө, анан мен ошол буйрук менен өткөндө дагы мындай хосписке мындай имарат берилсин деп биз көркөмүштү дагы уруксат алыш керек болчу да. Бирок ал уруксатты уруксатын алганбыз. Албай калып ошондуктан азыркы көбүнө неме деп коет да, объекттерге деп коет, көбүнө объекттер болуп коет, жанагы жаза берип компаниялар бүттөлүп беребиз да. Анан негизи ички кышкы даярдыкты биздин администрациясы өзгөрүш керек болчу да. Маркум журналист Улан Эгизбаев дагы бир абройлуу сыйлыкка татыды. Бул тууралуу анын жубайы Сапаргүл Абдинабиева жазып чыкты. Бир чети абдан кубандырган, бир чети жүрөктөгү боштукту чымчып өткөн кабар. Дегеним Улан дагы бир эл аралык абройлуу сыйлыкка ээ болду. Бул сыйлык дүйнөдөгү атактуу журналисттерге берилчү сыйлык. Мындан мурдараак Кыргызстандын эрдик медалын аны Улай Улуу Табири намында алды эле. Өзү болсо сыйлыктарын майлап жетине албай сүйүнмөк экен. Сенин таза абийириңе, көптөр жасай албаган эрдигиңе, Икая сыяктанган кыска нуска өмүрүңө баа берип да, таң калып да бүтө албайм. Кыргыз журту да мен сыяктуу сенин аз-саз өмүрүңө шүгүр кылып, Куран окуп турат. Сыйлыктарың кут болсун Улан деп жазды. Чыган журналист Улан Эгизбаев каза болгондон кийин президент жана башка уюмдар тарабынан бир канча сыйлыктарга ээ болгон. Ал өзүнүн курч иликтөөлөрү менен кыргыз журналистикасына чыйыр жол салып кеткен журналист. Эскерте кетсек, Улан Эгизбаев ушул жылдын 24-июлунда Ысык көлдө эс алып жүрүп сууга чөгүп каза болгон.